Бауыреке үші батыр екен. Мұрын Есіл Қайран Естірдің уағында жаңы жылдан кейін мартқа чейін концерт тоқтап қалды. Анткені жаңы жыл тосты, елде ақша жоқ деп, келбейді деп. Анан бұлар қарабайсыңар, жаңы жылдың башында сіздерді чақырып, өздерінің 10 жылдығын өткөріп атат. Үші өтен өзінше жақсына қайталанытты жігіттер, киченесінен бірем, 20 жылын өткөрсін, 30 жылын өткөрсін, ең негізгісі ынтымақты болып, чарчылып кетпесін. Мұның соның ішінен Асанқұл Шаршенов деген киши, аябай мен экөөбүз бир туугандай бала ага инидей чогуу иштедик. Турган жерде күлкү болчу да, ал киши ойлонуп отуруп, айтамбы, айтпаймбы дегендей болуп. Айылына барып калдым, Бауыреке жал деген айыл болуп калды. Барсам, бир кемпир кетип баратат, жанында 2 келин, анан кийин келиндер шыбыраган окшойт. Айылда келдибек ниязып жүрөт деп. Бая кемпир токтой калып кыйкырды. "Ай, бас бери" деп. Ан барсам айтты: "Ой, сен Асанкулдун окуяларын ар кимден сурабай, мына менден сурабайсыңбы? Бир тууган эжеси болом, аталаш. Менден 4 жаш кичүү эле байкушум эртелип калбадыбы? Менден сура" дегенен шакалы сурадым, "Сизден сурайын, бир окуясын айтып бериңиз" десем, "Ай, Асанкулдун тоокторго аборт жасаганын уктуң беле" дейт. Бай 2 келин уялып атат, мен да туруп калдым, 87 кемпиримден айтып атат деп. Түшүнбөй калдым, апа десем, "Ой, илгери 42-жылы согуш учурунда баары азаматтын баары согушка кетип, абышка кемпир бала бакыра, кыз-кыркын ушундай калганбыз, баарыбыз иштедик. Анан кийин Бауыреке адырдын баары кайрак буудай айдалып, анан кийин чегиртке жей баштады" дейт, баягы буудайды. "Эмне кыларды билбей калдык" дейт. "Бүт кол менен теребиз, анын тимеле терилбейт экен" дейт. Анан бирөө айтып калды дейт, "Колхоздун тоогу ачка отурат, жем жок. Ошону келип айдап келип кой бербейлүү" деп. Анан макул көрүшүп айдап келатат дейт. Айдап келсе Асанкул арасында келатат дейт. "Упузун аппак" дейт. Кебетеси желмогуздай болгон эме болчу, жаш кезинде дейт. Баягыны айдап келгенден кийин ачка тооктор курт кумурсканы чегирткени жеп кирди дейт. Жеп атат дейт, сүйүнүп атабыз дейт. Бригадир бир бутунан ажырап келген чолок болчу дейт. Ал чолоңдоп акыр дейт, "Ай, карап тургула, бөлөк айылдан келип уурдап кетпесин тооктор" деп. Ошентип аткандан кийин эле кетип калгандан кийин тиякта карап туруп Асанкулду Кудай урду дейт, чуркап бара эле тоокту кармайт дейт, ичин ушалап туруп, монун сыдырып ийсе эле булт этип жумурт кыргып кетет дейт. "Кой десе болбойт" дейт, "Улам бир тоокту ошентет" дейт, "Өзүнүн жаман шляпасына жумуртканы толтуруп үйүнө жеткирип келе кал" дейт, "Ар бирибизге жумуртка берди" дейт, "Үйүңөргө алып кеткиле" дейт. Кечинде айдап баратканда баягы Асанкул жанагы тооктун баары баса албай калды дейт, аркасын бар гам болуп. Бригадир бакырды дейт, "Я окуй бабулар эмне болуп кетти, айланайын, я окуй" дегенде Асанкул жооп берип атат дейт, "Ой, эчтеке болгон жок, чегирткени көп жеген тооктордун аркасынан ич өтүп атат" деп. Ошентип түн ичинде баягы 101 деме тоок өлгөн экен дейт. Анжыгесте андайда атууга кетет, ээси чыгып, анан кийин бригадир баягыны анга көңгүлө дагы өрттөгүлө десе Асанкул барбай айттыр дейт, "Ой, эл ачка болуп атат, көмбөйлө койгула, өлбөйбүз, жейбиз" деп, анан ар бирибиздин үйүбүзгө 2ден 3тен тоок таратып жүрбөйбү дейт. "Көчө өзүңөр көрбөдүңөр беле, колум менен адалдабадым беле" деп. Ошентип согуш учурунда бизди да баккан ал дейт.